ипотекалык үйлөр салынып атабы. Ошол ипотекалык үйлөр салынып атканын бардыгы бир сомуна чейин жанагы бандиттерден, коррупционерлерден топтолгон акчаларга салып атабыз. Так. Жөнөкөй адамдарга кызмат кылсын. Ошол коррупционерлердин акчалары. Өздөрү ичип жеп, тойгонуна ас келгенсип, тууган уругун мамлекетти тоной башташкан. Мына мэр турат, жанагы ошо президентибиз тапшырма коюп бизге. Мына ипотекалык үйлөрдү кургула деп тапшырма койду. Мен жаңы келип ушул жерге, анан мэрди чакырып айттым, ай, президентибиз ушундай тапшырма коюп атат. Бизге жер бөлүп бергиле, биз үй куруп берели элдерге. Акчасын болсо таап келебиз өзүбүз. Десем, жер жок дейт. Кандай жер жок? Жер жок дейт. Шаарда вообще 1 сотук жерибиз жок дейт. Сизге дейт 10 сотук жер бөлүп бере албайм дейт. А кантип курабыз? Мен билбейм дейт. Мен билбейм. Анан биз изилдей баштадык. Кандай бул? Шаарда, ушундай чоң шаарда мамлекетке жер табылбайт. Жөнөкөй адамдарга үй салып бергенге жер табылбайт. Так. Изилдей баштасак, жерлердин бардыгын жанагы башында мен айткан кыйындардын баары элеп алыптыр. Бир адамга 4 сотук жер жок, а бир башына 4 гектардан жерди элеп алыштыр. Мына ошолордун баарын изилдеп отуруп, мына жерлерди алып, ошо жерлерге үйлөрдү азыр куруп атабыз. Башында ошо жерлерди алып атканда баары ойлошуптур, бул Ташиев өзүнө жерлердин баарын тартып алып атат депчи. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, урматтуу Жалал Абад шаардыктарым, туугандарым, жердештерим, 1 сотук жер өзүм албайм. Маган 1 сотук жердин кереги жок. Ошо алынган жердин бардыгы, мына кайсы жерлер алынып атат көрүп атасыңар, Кайерге курулуп атса, ошонун бардыгы алынган жерлер. Ошо курулган үйлөрдүн бардыгы элдерге бөлүнүп берилет. Быйыл күздө Кудай буйрса 1,5 миң адамга үй беребиз. Эмдиги жылы 5 миң адамга үй беребиз. Мына Жалал Абадта. Ошогон жана башында айткандай үйлөрдүн бардыгы муктаж гана болгон адамдарга берилет. Муктаж болгон. Мен бир мисалды айтып кетейин, мына менин бир тууган эжемдин кызы бар, ошол келиптир. Маган кат жазып бериптир. Тага мага ушул бир квартира алып бериңизчи депчи. Мен ошондо айттым, жээним, жок, сага квартира берилбейт бу жерде. Так, эгерде мен сага квартира алып бере турган болсом, баштайт мына Ташиев туугандарына бере баштады деп. Ошондуктан кой, сага биз башка жол менен бир нерсе кылып таап берейли квартираны. Жөнөкөй адамдар алсын. Биздин атыбыз чыкпасын деп. Ушинтип мен өзүм үлгү кылып көрсөтөйүн деп атам. Башка чиновниктер дагы, губернатор болобу, мэр болобу, аким болобу, же ушул жерде иштеген чоң-чоң кызматта иштеген адамдар болобу, тууган уруктарына бир квартира алып бере турган болсо, сразу жазалайбыз. Аны ошол жөнөкөй адамдарга ушул квартира түшүшүн биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ар бир адамды текшерип атат, списоктон өткүзүп. Бул алган укугу барбы, алган укугу жокпу? Мунун башка үйү болгонбу, болгон эмеспи деп. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мамлекетибизде кайсыл жерде болсо деле ошондой, бирок бизде айрыкча кыргыздарда, кыргыз мамлекетинде, кыргыз элинде акыйкаттуулук болбосо болбойт. Акыйкаттуулукту орнотушубуз керек. Аз болсо дагы ошо акыйкат бөлүштүрсөк, ошондо элибиз ыраазы болот деген максаттамыз.